Аялдарды эмне үчүн эркек уруп жиберет? Кол кокустан кетип калат, көздөрү көгөрүп салат да кээде. Интернетке дагы бүгүн чыгып жаткан учуру аял киши эркек киши сүйлөгөн учурда хоп дегенди түшүнүш керек. Макул, ооба, окей дегенди кабыл алганда билиш керек аял киши. %90% тилдин айынан адамдар тозукка кирет. Бул дүйнөдө %90% ажырашыш, уруш, талаш башка тилден. Керек учурда эркек өзүн кармай албай калат, керек учурда аял тилин кармай албай калат. Аялга кутулуунун эң жакшы жолу же тутулуунун дагы эң жакшы жолу бул тил болуп эсептелет. Тилиңизди тыйыңыз, тынчтыкта болосуз, рахатта болосуз, бактылуулукта болосуз. Күйөөңүз бакырып атат, кээде нерв чыгып калат, жумшатып эркелетип коюш өтө оңой. Алдап коюш өтө оңой эркек кишини. Кичине акча көрсөңүз эле дароо акчасын сурап банкрот кылып түгөтүштү ойлобоңуз. Дароо бирдекесин көрө койсоңуз, жакшыраак маанайын көрө койсоңуз, маанайын түшүрүп бирдеке сурайм деп ойлобоңуз. Куунак көңүлүнө чогуп бактылуу болуш үчүн жаңы бир эшик ачыңыз. Ачып турган эшикти дароо барып дуп этип жаап койбой, дуп үйүп көчөдө калгандарга окшоп. Сен анын түшүнө турган эң жакшы жакын адамысың. Сөзө турганды бил. Кээ бир нерсени ооба деп кыламын де, кылам дегениңден кийин ошол нерсени кыл. Же башынан кийин эле кылбайм де. Мисалы үчүн бир жерге барбайм дедиңиз да, эриңизге барбашыңыз керек. Бир күн калганда болду мен кетем, учам, самолетко бекер билет чыгып калды, машина бекер болуп калды деп кетип калам деп ойлобоңуз. Ар кимдин тартиби менен, ар ким кичине парлап койсо, үркүтүп койсо, чочтуп койсо барам деп албаңыз. Сөзө турганды билиш керек. Же кылам де, же кылбайм де. Мисалы сүйлөп берем дедиңби, сүйлөп бер. Чозуу убакыты чубалашып жеш бала эмес да ал сага. Сүйлөп берем дедиңби, сүйлөп бер. Болсо сүйлөбөйм деп башынан айтып коюш керек адамды, ора калбай. Ошондой экен, жыпырык болгону токтотуш керек, серьезно караш керек мамилеге. Ооба дедиңби, ооба бол. Жок дедиңби, жок бол.